Жантайхан 53 жашта болгону менен Мүйүрканга бул жашынан жаш көрүндү. Ак өргөөдө экөөнү калтырып, эки жеңеси сыртка чыгышканда, Жантайхан колун сунуп, жер караган Мүйүркандын ийигинен өйдө көтөрүп: "Мүйүркан, мен сени мындан кийин Ак Мүйүр деп атап жүрөйүн. Сенин ай чырайлуу келбетиңди бир көрүп эле жактырдым. Ушул жашка келгени аял затына арзуумду айтам деп ойлогон эмес элем. Бирок сен мени айттырдың. Өкүнүчтүүсү, сен мен жаш кезде жолукпаганың" деп өкүнгөндөй сөз учугун улаганда, Ак Мүйүр башын болор болбос көтөрүп: "Сүйүү кары жашка карабайт. Мен сизди сүйөм деп айткандан алысмын. Бирок көңүлүмө жактыңыз. Өзүңүз айткандай, ортобузда жаштын айырмасы болбосо" деп сөзүнүн аягына жетпей жер карады. Жантайхан Ак Мүйүрдүн чекесинен сүйүп: "Ак Мүйүр, сенин тышкы кебетең эле эмес, болгон ички дүйнөң дагы сулуу экенин эми чындап ынандым. Буюрса сени капа кылбай, папестеп, жар кылып аламын." Ошентип Адилбийдин үйүндө 2 күн өргөн Жантайхан айылына Ак Мүйүрдү алып кайтты. Ак Мүйүр Жантайханга турмушка чыкканына эч өкүнбөдү. Анткени Жантайхандын өзүнө болгон арзуусу көңүлүн өстүрүп, жыл маалында уул төрөп, атын Муңайтпас коюшту. Сезим дүйнөсү акыл дүйнө менен жан дүйнөнүн ортосундагы ортомчу дүйнө. Адамга тирек болгон, адамды өстүргөн, адамга канат байлаткан бул анын сезими. Сезим менен адам кыялданат, каалоо каалайт, көңүлү менен иштейт. Эгер сезим алкагы төмөндөсө, кубаты кетсе, адамдын каалоосу төмөндөйт, кыялы пастайт, көңүлү көп нерсеге келбейт. Сезим аркылуу адам көрөт, угат, жытты сезет, даамды билет жана туят. Жашоодо жердин сырын, малдын сырын, чөптүн касиетин билген адамдар болот. Булар өзгөчө көкүрөк сезиминдеги ээ болгон адамдар. Акыл менен сезим бири-бирин көзөмөлдөп, адамдын ашыкча толкундануусун же ашкере акылдуу сунуп, куулук шумдукка, мытайымчылыкка ооп кетишин токтотуп, жөнгө салат. Көрө албастык сезим күч алганда, адам өзүмчүлүктүн торуна түшөт жана адамды өз деңгээлинен чыгарып, мүнөзүн бузуп, дилин карайтып, көңүлүн чөктүрүп, азапка салат. Сезимдин күчтүү таасири менен адам жашоосун кооздоп, сулуулайт, эргитет же болбосо кубаттан тайытып, алың кетирип, жашоонун жарыгын, кызыгын өчүрөт. Жашоодо кымбат кыялдарыңар болсун, жашоодо кымбат сезимиңер болсун.